эл бизде ишенчек. Кайсы маалымат бербегин азыр баарын жутуп алат. Ишенчек. Ошон үчүн азыркы көбүнчө гезиттер, сайттар, блогерлер ошо сенсация өтүп алды. Ал ушуну басып чыкса, жана мен айтып атпаймынбы? Эчки сифилис жуктурду деген. Ушул макаланы басып койсоң, эл ошо жабышат дейт да, терс материалдарга. Анткени адамдын табияты ушундай экен, жаман нерсеге тез жакындайт экен да бул. Ошон үчүн мындай нерсени ылгаш үчүн сөзсүз биздин мыйзамда жазылган эле юстиция министрлиги иликтөө жүргүзүп туруп, эгерде чет өлкөдөн каржыланып, анан кийин өз уставынан чыгып кетсе, уставы бар да, бир министерство юстицияда катталат да, ушунча уставны каттатып кой, мен ушу устав менен иштейм деп. Анан кийин Кыргызстандын мыйзамдуулугуна каршы чыгышса, ошондо юстиция министрлиги иликтөө жүргүзүп туруп, чет өлкөлүк тыңчы деген маккам берет. Ошон бергенде уже бул массалык маалымат каражат болобу, ушул бейөкмөт уюм болобу, бир ишти баштаса, башын эскертип коюш керек. Мен Кыргызстандын мыйзамына ылайык чет өлкөлүк тыңчымын деп. Ошондо эл өзү ылгап калат. Буга ишениш керек эмес экен. Бул маалыматыны алардын ишин жүргүзгөнгө эч кандай тоскоол болбойт. Жок, алар ишин жаппайт аларды. Мисалы бүгүн кайсы бир уюмду айталы, эми атын атабай эле коелу. Кайсы бир уюм иш алып барып атат. Анан эртең ал ошол чет өлкөлүк тыңчы деген макам алды. Бүгүн аткарып аткан ишин эртең улантат. Жок, эч. Только ал эскертип кетет. Мага Кыргызстандын мыйзамы боюнча, ушул иликтөө боюнча, ушундай маккам берилген деп башына бир эскертип койду, шаблон. Ошондон кийин эл өз жыйынтык чыгарат. Заңчылык эмне анда, эгерде ишине эч кандай таасир бербесе, мыйзамдын ошо менен таң калат, эмне каршы чыгып атат буга. Только булардын бул окуп аткан адамды, аларга ишенген адамдарга бул ой салып коет. Значит, мында маккам бар экен, чет өлкөлүк тыңчы деген. Ошон үчүн материалды анализдеш керек. Сразу ишениш керек эмес буга деген. Эми дагы бир нерсе бар да. Мисалы, бизде баягы кайсы бир ошол массалык маалымат каражаттарынын бири баягы Аскар Акаевдин учурунда эле оппозициялык маалыматтарды же болбосо өздөрү айтмакчы мондай нейтралдуу маалыматтарды берип келген дагы коомчулук ошону угуп, көрүп, окуп келишкен. Анан ошонун кадыры менен азыр деле аны бир укмуш элестетип атат. Эми анын коомчулуктун пикирин айтып атам. Эми тескерисинче биздин ушул массалык маалымат каражаттары кимдир бирөөгө таасиринин алдында иштейт. Же болбосо өкмөткө көз каранды телеканалдарда айталы, мисалы дагы ким бирөөнүн долбоору деп эсептеп келгенде, ошол макамды көрүп тескерисинче, булар бейөкмөт уюм экен, же болбосо булар эч кимге көз карандысы экен деп тескерисинче ошолорго кызыгууну таратып койбойбу? Анткени айрымдар мисалы азыр отурат дагы карап көрүп, макам болбогондон алар ойлойт, жергиликтүү эле кимдир бирөөгө баш ийген, мисалы гезит экен, же болбосо сайт экен, кимдир бирөөгө баш ийген радио же теле экен деп эле кабыл алып коет да, бирөөнүн саясатын жүргүзүп атат деп. Макамды уккандан кийин тескерисинче, булар чет мамлекеттен экен, демек бизге баш ийбейт, биздин саясатчыларга баш ийбейт. Чындык ушул жерде деп ойлобойбу? Эрмекиним, сиз ушул оюңду биздин бейөкмөт уюмдардын массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жеткизчи. Ушуга баш жетпептир алардын. Мен да сен айтсаң азыр айтып атам. Чында эле бул тескери эффект берип коюшу мүмкүн. Но бул биз мыйзамыбыз жөнүндө азыр көзөмөлгө биз мындай кызыктарбыз. Бирок сиз айткан нерсе болушу мүмкүн. Бирок ошол үчүн мен айтып атам да, жана бейөкмөт уюмдар менен массалык маалымат каражаттар каршы чыкпаса экен бул мыйзамга деп. Мына сиз айткан нерсени алар да ойлонушпады окшойт. Эгерде чындап ушунун авторитети күчтүү болсо, анда эл аларга ишенет. Но бул жерде биз негизинен эмне үчүн кылып атабыз? Жана Кыргызстанга каршы иштер болуп кеткенде алардын маккам болуш керек. Биз билишибиз керек. Бизде жана сиз айткандай Акаев мезгилинде канчасы камалып кетти, туурабы? Анда кылмыш жаза кодексинде атайын беренелер бар эле. Камаш боюнча атайын провокацион материалдар басым. Бизде андай нерсе жок. Биз только маккам беребиз. Анан маккамды бергенде эл өзү айтат. Ишенейм, ишенбейм өз жыйынтык чыгарат. Сен айткандай болушу мүмкүн болуп кетиши мүмкүн. Ооба, чет өлкөдөн каржыланат, ушуга ишенсек болот экен деп. Бирок башка пикирде болушу мүмкүн. Жок, булар маккамы бар экен, биз ишенбейбиз. Бул кайсы материалга акча төлөсө ошону баса берет экен деген ой туулушу мүмкүн.